Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бүткіл аламды жаратқан Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген салауаттар болсын. Умул Барахин кітабының 3-ші сабағын өтіп жатамыз, бұйырса. Өткенгі сабақта ахкамул ақлия, негізелі ахкамдарды бөлуменен баштағанбыз. Бүгінгі өтүүчү сабақтағы ошону эле улантуусу болот десек болот. Өкүмдөрдү айырмалап аткан учурда шар'ий ади жана акли деп бөлгөнбүз. Аны өкүм кылуу ким тараптан болуп атат деген тараптан алуу менен дагы бөлгөнгө аракет кылдык туурабы. Эгерде шар'ий бул сырт тараптан келүүчү, ади деген бул биз тараптан такрардын негизинде, хиске такрар болгон негизинде келип келген дедик. Акли дегени такрарга дагы, хиске дагы чектелбеген нерсе деп айттык да. Эми ошондон кийин көп адамдарда дагы көп балдарда суроолор пайда болду. Ошол өкүмдөрдү биз тараптан инша болуп атат деген мааниде суроо болуп атат да. Ошол биз тараптан чыгып атат дегенчи. Ошол жерде дагы түшүндүрүп кое турган нерсе, биз дагы башка бир түшүнүк менен дагы бөлгөнгө аракет кылабыз. Бирок андан алдын бир нерсени түшүнүш керек. Ахкамул аклия дегенде акыл өкүм чыгарбайт. Акыл ошол бар өкүмдөрдү идрак кылат. Ошол бар ахкамдар бар. Ахкам нафс амрия деп дагы айтылат да. Бул өкүмдөр негизинде бар. Ошол өкүмдөрдү акыл идрак кылган себептен, ошол өкүмдөрдү акыл менен гана жетип аныктаган себептен ошол өкүмдөрдүн ахкамул аклия деп калып атат да. Бирок негизинде мурдагылардын көпчүлүгү ахкам нафс амрия деп атаган. Ошого биз азыр бүгүнкү айырмалоону, ошол өкүмдөрдүн ортосуна айырмалоону дагы башка бир тараптан, башка бир көз караш менен карагандардын бөлгөнгө аракет кылайлы. Мындай деп бөлөлүк. Өкүм же сабитун фи нафсил амр, же өзү негизинде бул сабит, же болбосо ятаваккафу субутуху аля мусбит, же болбосо аны сабит кылуу, аны бекемдөө, же аны бар кылуу бир пайда кылуучуга муктаж дейли да. Же сабитун фи нафсил амр, же ятаваккафу субутуху аля мусбит деп айтайлы. Сабитун фи нафсил амр дегени негизинде бар өкүм деген сөз да. Ал ахкам нафс амрия деп дагы айтылат. Биз ахкамул аклия деп айтып атканыбыз негизинде ахкам нафс амрия. Демек, ахкам нафс амрия бул акыл аркылуу ошол нерсени билген себептен ахкам аклия деп айтылып калган. Акыл аны жөн эле кашф кылып атат. Акыл аны пайда кылып аткан жок. Акыл жөн эле ошол бар өкүмдү эле кашф кылып атат. Бир экинин жарымы дегенде акыл негизи бар бул нерсе, ахкам нафс амрия. Ошону жөн эле кашф кылып атат. Экинчи, бирөөнүн исбат кылуусуна муктаж болгон, таваккуф болгон нерсени экиге бөлүп атабыз, экиге бөлүп карайбыз. Же вада таквини деп койлу, же вада ташри'i деп койлу. Вада таквини, же ташри'i деп койлу. Таквини дегени ахкам адиялар. Бул ааламды ушул сүрөттө болсун деп, ушундай өкүмдөр жүрсүн деп бул ааламда өкүм чыгарган, ушунун бардыгын жараткан ким? Албетте Аллах Таала. Демек, бунун негизи бар болгон эмес. Буну Аллах Таала ушундай кылып пайда кылды. Аллах Тааланын ирадасы менен, Аллах Таала ушундай таксис кылуу менен ошол нерсени ушул сүрөттө пайда болду. Демек, ушул сүрөттө болуусун ахкам адия деп атабыз. Анан үчүнчүсү, ушунун эле экинчиси вада ташри'i дегени ташри' кылган өкүмдөр. Түшүнүктүү болду, иншалла. Китепти карагыла, бисмилlah. I'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam деген жерге келдик. Сен билгендей, акылдын өкүмдөрү 3 кысымга чектелет. Al-wujub wal-istihala wal-jawaz, fal-wajibu ma la yutasawwaru fi al-aqli 'adamuhu wal-mustahilu ma la yutasawwaru fi al-aqli wujuduhu wal-jaizu ma yasihhu fi al-aqli wujuduhu wa 'adamuhu. Карагыла, бул жерде ахкамул аклияны өзүнүн айтуу менен баштады. Азыр шархка келгенде, анан ошол биз айтып өткөн ошол ади, шар'ий, акылдын ортосун баяндайт. Бирок бул жерде матында, сурбул китапта мындайча айтканда, асыл китапта ахкамул аклияны гана айтуу менен чектелген. Al-wujub, istihала, jawaz деп бөлүнөт дейт. Важип деген эмне десе, ма ла ютасаввару фил акли адаму. Карагыла, ибараны карасаңар эмне дейт? Акылда анын жок болуусу тасаввур кылынбайт дейт.
акылда анын жок болуусу тасаввур кылынбайт. Ахкамул аклия эмне экенин түшүндүк да, бирок бул жерде азыр имам Сануси рахматуллахи алейхтин ибарасына ишкал болот. Ошол ишкалдарга не ишкалдар? Биринчи эле мындай деген суроо туулат. Бул жерде тасаввурдун мааниси эмне? Акылда анын жок болуусу тасаввур кылынбайт дегенде тасаввурдун мааниси эмне бул жерде? Албетте тасаввурдун эки түрдө айтылган билебиз. Тасаввур биқайдил хукм же тасаввур биқайди ла хукма фихи дейли. Мындайча айтканда, өкүмү бар тасаввур же өкүмү жок болгон тасаввур. Өкүмү бар болгон тасаввур ал тасдиктин эле өзү. Өкүмү бар болгон тасаввур ал тасдиктин эле өзү. Ал эми өкүмү жок болгон тасаввур ошол биз мантыктагы билген тасаввур. Тасаввур садыч. Карагыла, ошого Аллама Дасуки мындай деп айтып атат да. Ла тасаввур деген астындачы. Вал мураду бит тасаввуру хина изин ат-тасаввуру лази мааху хукмун ва хува ат-тасдиқ дейт. Чөнөктүү, демек бул жердеги жөн эле акылда тасаввур кылып койгон айткан жок. Балким ошол нерсени тасдиқ кылуу, зейиндин сыртында ошол нерсени тасдиқ кылуу менен ушул тууралуу сөз кетип атат. Демек биринчи ишкалга ушундай деп жооп берет экенбиз. Мындай деп айтып атат. Фат-тасаввуру кама ютлaqu ala idrakel mufrad yutlaqu ala al-idrakel musahib lil-hukm wa huwa at-tasdiq wa huwa al-murad huna дейт. Түшүнүктүү болду. Демек бул жердеги максат тасаввурдан не максат дей турган болсок, тасаввур бимаана тасдиq. Тасдиктин маанисинде тасдиq кылынбайт. Акылда анын жок болуусу тасдиq кылынбайт. Тасдиq деген албетте харижи зехин, ошол нерсенин афраттарынын жок болуусу тасдиq кылынбайт. Түшүнүктүү болду. Демек экинчи мааниси максат кылынбайт дедик. Экинчи мааниси максат кылынса эмне болот? Буну да Аллама Дасуки хашиясында мындай деп айтат. Ва хайсу кана al-muradu bit-tasawwur fi kalam al-musannif at-tasdiq fala yuqalu inna al-wajib qad yutasawwaru adamuhu tasawwuran sadijan. Мындай деп айтып атат да. Бул жерде максат тасдиq болгон себептен дейт. Эми мындай деп ятыраз кылынбасын дейт. Важипти жөн эле тасаввур садач, эч бир өкүм чыгарбастан эле зейнибизде эле тасаввур кылып коюу мүмкүн го. А бул жерде тасаввур кылуу дагы мүмкүн эмес го деген суроо болсо, бул жерде биз айтып аткан тасаввурдун мааниси тасдиq дегендин маанисинде деп жооп берип атат. Түшүнүктүү? Wal hasilu anna al-wajiba wa in tasawwara al-aqlu adamahu la yahkum wa la yusaddiqu al-aqlu bi zalika al-adam дейт. Биздин акылыбыз ошол важиптин жок болуусун тасаввуру садач, зейнибизде эле тасаввур кылса дагы дейт. Бирок акыл анын харижи зехин өкүм да кылбайт, тасдиq да кылбайт дейт да. Түшүнүктүү болду. Демек экинчи ишкал, бул ибарага экинчи ишкал мындай болот. Бул жерде важипти акылдын ошол нерсенин болуусун тасдиктайт деп жатат да. Акылда дегени, акылда ошол нерсенин жок болуусун тасдиктабайт, тасаввур кылбайт дегенибиз. Жок болуусун акылда тасаввур кылбайт дегенибиз, бул акылдын тасдиктоосу, демек ошол нерсени акыл пайда кылат же акыл жок деп эсептейт деген түшүнүк болуп калып атат да. Түшүнүктүү. Акыл пайда кылды, ошол себептен ал нерсени тасдиктайт, болбосо тасдиктабайт депчи. Бирок биз сабактын жаңы эле башында айтып кеттик, бул жердеги акылдын тасдиктайт, тасдиктабайт дегенден максат, акылда деп айтылып аткан сөзү, акыл ошол нерсени кашф кылат, же болбосо акыл ошол нерсени идрак кылат деген эле мааниде. Түшүнүктүү болду. Бул жерде азыр фил акли деп айтканда, акыл бул нерсени тасдиктаса бар болот, жок десе жок болот деген түшүнүк эмес. Акылда ошол нерсенин жок болуусу тасаввур кылынбайт дегени, акыл ошол нерсени жок деп идрак кылбайт деп атабыз да. Эми ибаратты жакшылап дагы түшүнүш үчүн карагыла, адамуху анын жок болуусун акыл демек идрак кылып ошол нерсени тасдиктабайт деп түшүндүк. Адам дегендин бул жерде мааниси эмне? Адам дегендин мааниси зейиндин сыртында ошол нерсенин афраттарынын болбоосу деп түшүнүшүбүз керек. Зейиндин сыртында афраттардын табылуусунун жоктугу. Бул жерде адамдан максат мына ушул. Себеби адамдын дагы башка маанилери бар. Жок деген нерсенин дагы башка маанилери бар албетте фальсафада. Бирок бул жердеги максаты мына ушул. Зейиндин сыртында табылбоосу. Мисал үчүн көп мисалдарда келет. Шарикул бари. Зейинибизде тасаввур кылышыбыз мүмкүн, туурабы? Бирок тасаввур кылгандан кийин ошол зейиндин сыртында ошол нерсе афраттар табылабы?
албетте буну мустахил деп айтып атабыз. Ал эми зейиндин ичинде ошол нерсенин афраттары кээде табылат. Мисалы үчүн кул ин кана лир-рахмани валад. Маанисин түшүнөсүңөр, которбой эле коелу. Демек бул вujida fi adhanina waladun lirrahman سبحانه وتعالى وحاشا عن ذلك. ولكن هذا الذي في ذهنك أنت تصدق أنه ليس له أفراد خارج الذهن. Демек ошол сен зейниңде жөн эле тасаввур саадаш кылып койгон нерсенин сыртта ошол нерсени акылың идрак кылуу жагынан тасдик кылбайт деп айтып атабыз. Демек ошого умурул амма деп өтөсүңөр, иншалла. Адамдын дагы башка бир маанилери бар. Бирок бул жердеги адамдын мааниси мына ушул. Адам. Мустахил карагыла. Вал мустахилу ма ла ютасаввару фил акли вujудуху. Мустахил деген эмне десе, акылда анын болуусу тасаввур кылынбайт. Кайра эле ошол ишкал, кайра эле ошол жооптор. Туурабы? Тасаввурдун мааниси тасдыктын маанисине, фил акл дегенде идрак кылат деген мааниде. Үчүнчүсүн карайбыз. Мустахил демек түшүнүктүү эле болду. Жаиз ма ясиху фил акли вujудуху ва адаму. Ушул жерде карасаңар, ма ясиху деген ибараны берип атат. Себеби бул жанагы биринчи ишкалдан албетте чыгып кетип атат. Себеби бул жерде ма ясиху деп айткан сихат кайсы нерсеге берилет? Ошол нерсенин сабит болгондон кийин бериле турган өкүм да. Демек, өкүм бул нерсе негизинде сабит. Эми ошол нерсени сахихпи, сахих эмеспи деген өкүм, демек бул ошол нерсеге тасдик кылабы кылбайбы деген мааниде иштетилет. Демек, сихаттын мааниси бул жерде албетте тасдик. Била ишкал жок. Фил акл деген кайра эле ошол. Шарты карайбыз. Ал-хукму хува исбату амрин ау нафюху والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل. فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. Өкүм деген эмне? Бунун бардыгын айтып өттүк. Исбату амрин ау нафюху, бир нерсени бир амырды испат кылуу же нафи кылуу. Буну айтканбыз. Хукум деген 2-3 маанide айтылат дедик. 3 маанide айтылат. Ошонун бири шартты карайбыз. И'лам анна al-hukmu yutlaqu 'inda ahli al-'urf al-'am 'ala isnadi amrin li akhar ijaban aw salban. Ahli al-'urfta же ahli al-lughatта маанисинде бир нерсени бир нерсеге испат кылып коюу, ижабан же сальбан, иснат кылып коюунун өзүнө эле хукум деп айтат. Мантыкилерде болсо ала идрак анна нисбата вaqи'atun aw laysat biwaqi'a. Ошол хукма ниспиянын вaqи'a болду же болбоду? Начкана из'анун нафс. Ошону тасдик, ошону хукум деп айтат. Ошондо тасдик деп айтылып калат бул. ويطلق على النسبة التامة وعلى المحكوم به وعلى المحكوم عليه ويطلق عند الأصوليين على خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. Карагылам, бул жерде эмне максат? والظاهر أن الشارح أراد المعنى الأول. Биринчи маанини максат кылып жатат. Жөн эле бир нерсенин бир нерсеге испат кылуусу. Демек, шартты карайбыз. Al-hukmu huwa isbatu amrin aw nafihu. Бунун баарын өткөнбүз. Өкүм деген эмне? Бир нерсени бир нерсеге испат кылуу же нафи кылуу. Эми ошол жерде өкүм чыгарып жаткан хаким, албетте хаким дегенде тажавуз бар бул жерде. Хаким деп атканда мудриктин маанисине дагы түшүнөбүз. Же шариат дейт, же адат дейт, же акыл дейт. Ошондуктан 3 кысымга бөлүнөт экен: шар'ий, ади, акли. Түшүндүрүү менен эле баштайбыз. Бул жерде шар'ий деген эмне десе, хува хитабуллахи таала al-muta'alliqu bi af'al al-mukallafin bit-talab wal-ibahati wal-wad' lahuma. Шар'ий дегени Аллах Тааланын пенделердин, мукаллафтардын кыймыл аракетине тиешелүү болгон Аллах Тааланын хитабы дейт. Демек, шар'ий дегени Аллах Тааланын хитабы экен. Жалпы түрүнөн алганда бул усулда окутулат, усул фикта окутулат. Бул шар'ий ахкамдар, бунун баарын өткөнсүңөр. Ошого үстүртөн айтып кете турган болсок, афал мукаллафиндерге тиешелүү өкүмдөр жумхурдун мазхабында 5, биздикинде 7. Фарз, мустахаб, мубах, макрух дейли, харам 5. Биздикинде ошону эле фарзды важип кылып, макрухту озо танзихи тахрими кылып 2 бөлүү менен 7 келип чыгат. Албетте муну баарын кенен азыр окуйбуз, ошол буну толук окубайбыз.
Бирок бул жерде бир суроо туулат. Бул жерде каламга кандай тиешеси бар? Усул фихтин каламга кандай жагынан тадахул бар дей турган болсок, мындайча айтканда ким ушул шариаттын өкүмдөрүн ким пайда кылган деген маселе жагын алып карай турган болсокчу, албетте бул калами маселе. Биринчи Аллах Тааланын бар экендигин испат кылгандан кийин, анан ошол Аллах Тааланын өкүмдөрүн кантип түшүнөбүз дегенде усул фих келет. Демек бул эки илимдин ортосунда тадахул бар. Ошондуктан бул жерде негизи, бул усул фихтин негизи албетте калами маселе. А бирок анын кенен чечмелениши албетте тафсилий маселелер усул фихта жайгашкан. Ошого бул жерде азыр толугу менен эле бир 5-6 бет ачсаңар, же ошол силер окуп жаткан матнын түбүнө түшсөңөр, ومحل استيفاء ما يتعلق بمباحث الحكم الشرعي في الأصول. Албетте шариаттын өкүмдөрүнө тиешелүү болгон өкүмдөрдүн толук жери усул китептеринде деп калтырып кетти. Биз дагы ушул жерге чейин эле калтырып кетүү менен баштайбыз. Бирок бул жерде дагы бир айтып койчу маселе мындай нерсе бар да. Пенделер, мукаллафтардын кыймыл аракетине тааллук болгон хитапты шарай хукм деп айтып атабыз да. Ошолорго тааллук болгон. Ушул жерде тааллук болгон дегенде эмне тааллук түшүндүрүлөт? Тааллук танжизиби же салухиби? Мындайча айтканда хитап деп мухатап табылуусу зарылбы бил фиал танжизан, же болбосо салихун ли болгон эле жетиштүү. Ошол хитап мухатап табылса, ошого тааллук болуусу, хитап болуусу жарагандын өзү эле хитап деп айтылабы? Түшүнүңөрбү? Мындайча айтканда тааллук болуусу дурус эле болсо, демек бул хитап деп айтылабы, же болбосо тааллук бил фиал табылган учурда, иш жүзүндө тааллук болгон учурда гана хитап деп айтылабы? Албетте бул жерде максат тааллук салухи деп айтканыбыз туура болот. Неге? Себеби бул хитап Аллах Тааланын хитабы болуп эсептелет, эгер бизге бил фиал тааллук болбосо дагы. Биз жок кезде эле бул хитап бар болгон. Аллах Тааланын хитабы бар болгон, биз жок кезде эле. Туурабы? Бирок бул хитап бойдон кала берет. Неге? Себеби бизге тааллук болуусу, бизге хитап кылынуусу мүмкүн эле да. Салих эле. Бизге хитап кылуусу салих болгон себептен бил кува дейли. Демек, эч бир нерсе жок болгон кезде эле бул хитаптардын бизге айтылып атканы бул хитап деп элестете берет. Себеби биз бул жерден тааллук салухини максат кылып атабыз. Бул дагы эми азыркы күндө бизде жок эсе деп айтайлы, бирок араб мамлекеттеринде бул фитна бар. Тарихияту нассуддини деген нерсе бар. Ал жерлер алардын үчүн кээ бир ушундай чыккан фирка боюнча, бидаат фиркалардын түшүнүгү боюнча ошол эски келген хитаптар, намазды парз кылган, арак ичпе деген ошолдогу өкүм, ошол жерде жашап өткөн коомго түшкөн өкүмдөр, ал учурда биз жок элек, демек бизге бул нерсе хитап болбойт дейт да. Бирок бул жердеги айтып аткан сөзүбүз, хитап качан хитап боло берет? Эгер салих эле боло турган болсо, сага хитап кылынууга дурус эле боло турган болсо, мына ушул деле хитап деп айтылат. Демек бул жерде тааллук салухи деп айтабыз. Түшүнүктүү болду да. Ошого эми бүгүнкү күндө бизде деле ушундай бир түшүнүктөр чыгып калат, бирок толук фикра, алардыкындай толук фикра жок албетте, бирок кээ бир жерлерде байкалып калган учурлар болот. Арак иштеп бизге айткан эмес, ошолорго айтылган, ошол кылым мурда айтылган. Демек не кылам, мен арак ичем дейт да, мисалы. Демек ушуга окшогон ишкалдардан албетте чыгуунун дагы бир эле жолдордун бир жолу мына ушул тааллукту салихи деп айтуу менен болот. Жанагы айтылган жерге келебиз. Ва аммал хукмул ади фа хакыйкатуху исбатур рабти байна амрин ва амрин вужудан ва адаман. Демек карагыла, бул жерде негизги маселеге келдик. Негизги жерге келдик. Негизги маселе, бүгүнкү турган негизги темабыз бул хукмул ади менен хукмул акылинин ортосун айырмалай билүү. Хукмул ади деген не десеңер, карасаңар, мына ушул жерде имам рахматуллахи алейхи өтө дакыйк ибараларды алып келген. Өтө кылдаттуу ибараттарды алып келген да, карагыла. Хукмул ади не десе, фа хакыйкатуху, анын акыйкаты исбатур рабти байна амрин ва амрин вужудан ва адаман. Эки нерсенин ортосундагы байланышты эле испат кылуу дейт.
экөөнүн ортосундагы байланып атканын эле испат кылуу. Бири-бирине талаазум болуп атканын эмес, бири-биринен ажырагысыз экендигин эле эмес, бир нерсе табылган учурда ошону менен биргеликте бул деле табылат деген рабт деле испат кылуу дейт. Мына хукмул акли деген, хукмул ади деген ушул дейт. Түшүнүктүү болду? Демек хукмул акли дегени эки нерсенин ортосундагы иртибатты, байланышты эле түшүндүрөт экен да. Болду, байланышты эле аныктап берет. Анан кийин эмне? Вужудан же ошол нерсе бар же жок деп мисалы. Неге десе, не менен десе, биваситати такаррурил кирани байнахума алал хис. Карагыла. Биз айтып өткөндөй, бул жерде такрар бар, жана хистин үстүнө такрар бар. Ошол экөөнүн ортосундагы байланыш, ошол экөө нерсенин ортосундагы байланыш хиске, биздин хавасыбызга, көзүбүзгө, угубузга, мисалы үчүн хиске ар дайым экөө кайталанып келип аткан, экөө дайыма жабышып келип аткандан улам, демек ушул экөөнүн ортосунда байланыш бар экен деп эле өкүм чыгарабыз. Ошонун мисалын карайбыз. Мисалу залика аль-хукму аля ан-нари би-аннаха мухриқатун, فهذا حكم عادي إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس. Bunun misалы, отко өкүм чыгарып жатабыз, анын күйгүзүүчү деп. Отко күйгүзүүчү деп өкүм чыгарганыбыз чындыгында бул адаттын эле өкүмү дейт. Карагыла. Бул дегени хавас, биздин хавасыбыз, көрүп атабыз же ләмс кылып атабыз, хавасыбыз кыскасы айтканда, эки нерсенин ортосундагы байланышты дайыма көрүп отуруп, от күйгүзөт деген өкүм чыгарып атат. Туурабы? От демек күйгүзөт экен. Отко жакындаба, күйүп каласың деп айтып жатабыз да. Дайыма биз хавас менен көрүп берип, от менен кошо, күйгүзүү да кошо келет деген өкүм чыгарып калдык да. Бирок бул жерде мындай суроо туулат. От өзүнөн өзү күйгүзө турган таасирге ээби? Мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, от күйгүзгөнгө себеппи? Албетте, себеп дегенде аз бир эки түрдүү түшүнөлү эле. Себеп дегенде таасир берүүчү себеп, экинчиси таасир бербөөчү деле себеп. Экөөнү тең себеп деп айтыла берет. Бирок биз бул экөөнүн ортосун айырмалаш үчүнчү, таасир берүүчү себепке таасир берүүчү деп эле айтайлы, таасир бербеген себепке себеп деп эле айтайлы. Демек, бул жерде суроо мындай. От өзүнөн өзү күйгүзгөнгө таасир берип жатабы? Албетте жок, таасир бербейт. Ошого ушул ой туурасында Имам Дусук рахматуллахи дагы төрт түрлүү аксамды айткан. Ошол төрт түрлүү аксамды окуу менен аз түшүнүктүү болот, карагыла. Я'лам анна al-uqala ala arba'at aqsam, бул жерде ой жүгүрткөндөр төрт түрлүү болот дейт ушул маселеде. Карагыла, биринчиси. فمنهم من يعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بطبعها وذاتها. Эң биринчи фирка мындай экен, эң биринчи топ мындай экен. Ошол адаттагы аспаптар, себептер түздөн түз өзүнүн себеп кылынып аткан мусаббабына таасир берет дейт. Мындайча айтканда, табияты менен өзүнүн затынан от ошол нерсени күйгүзөт деп атат. От өзүнүн табиятында, затында күйгүзүүчү таасири бар дейт. Табияттын өкүмүн жогору койгондор, табият, жаратылыш өзүнөн өзү бардык нерсени жаратат деген ойдогулар, албетте бул эски философтордун ой жүгүртүүсү, бул өтө аз. Мындай деп айтып жатат. Вахада кафирун ижмаан. Мындай деп ойлогон адам албетте кафир дейт. Экинчи ойдогу адамдар кимдер десе, ман я'такада анна al-asbab al-'adiyata tu'athiru fi musabbabatiha biquwwatin awda'aha Allahu fiha. Экинчи топ булар мусулмандар эле. Кимдин сөзү? Кува мудаа деген му'тазилалардын сөзү. Мындайча айтканда, Аллах Таала ошол отко таасир берүүчү кубатты, күчтү жараткандагы, ошол жараткан себептен аны ал күйгүзүп атат дейт. Биздин пенделердин афалына окшош. Бизге Аллах Таала ошондой кубат жаратып койгон дейт, ошондой халк кылуу кудретин жаратып койгон, күч кубат жаратып койгон. Ошол аркылуу анан кийин пенде кылып атат дейт. Албетте бул му'тазилалардын сөзү.
Булардын капыр эмес экендигинде талаш болгон, бирок туурасы булар капыр эмес албетте. Үчүнчү мазхаб карагыла. ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشمع هو الله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية. Үчүнчү топ, бул албетте ошол себептер, аспаптарында таасир берүүсү бул албетте Аллах Таала дейт. Негизги таасир берүүчү Аллах Таала дейт. Оттун күйгүзүп атканы бул албетте Аллах Таала таасир берип күйгүзүп атат дейт. От өзү күйгүзүп аткан жок дейт албетте. Биринчилерге окшоп от өзү күйгүзүүчү таасирге ээ деп да айткан жок. Мутазиларга окшоп күйгүзүүгө таасир берүүчү күч дагы жараткан деп айткан жок. Балким Ахлу Сунна вал Жамаатка окшоп эле Аллах Таала күйгүзүп атат дейт. Бирок от менен күйгүзүүнүн ортосундагы өкүм бул акылый өкүм деп айтылат. Эч качан ажырабайт деп айтат да. Демек булардыкы дагы туура эмес, албетте буга келебиз. Төртүнчү ой мынакей Ахлу Сунна вал Жамааттын ою кандай? ما يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده. Бардык таасир болуп жаткан мусаббабаттардагы таасир берүүчү бул бир гана Аллах Таала дейт. وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي. Демек ошол себептер менен мусаббаб себеп кылынып аткан нерселердин ортосундагы байланыш бул жөн эле ади нерсе. بأي يوجد السبب دون المسبب. Ушундай дагы болуп калышы мүмкүн. Себеп болуп туруп, мусаббаб дагы болбой калышы мүмкүн. وهذا الاعتقاد هو المنجي عند الله وهو اعتقاد أهل السنة. Мына ушул ишеним дейт, Аллах Тааланын алдында нажат кылып бара турган ишеним. Мына ушул ишеним Ахлу Сунна вал Жамааттын ишеними дейт. Ошого албетте темадан чыгып кеттик. Бирок кыскасын айтканда, Хукмул ади деген не деген? Биздин хавас, демек биздин хавас экөөнүн ортосундагы чого болгондугун көрүп отуруп, ушундай нерсеге якын болуп жетип атат. Демек экөө ар дайым кайталанып келет экен. Бирок анын таасир берүүчүсү ким экендигин аныкташ үчүн хавас керекпи? Жок, хавас жетиштүү болобу? Албетте хавас бул жака жетиштүү боло албайт. Себеби хавас андай нерселерге ой жүгүртө албайт. Ал албетте акылый болот. Чүнкү демек ошол нерсенин оттун күйгүзүп атканда макул, от өзүнүн түзмө-түз таасир бербей эле деп атабыз. Анда таасир берип аткан ким экендигин аныкташ үчүн албетте хис бербейт. Буну же акыл берет, же шара берет. Шарият албетте келди дагы бизге анын таасир берүүчү бир гана Аллах экен деп айтып берди. Чүнүктүү ошого хавасты акылдын ордуна же шарадын ордуна коюп коюу албетте бул зулум. Зулум дегендин түшүнүгү дагы ушул да. Зулум дегендин түшүнүгү бир нерсени өзүнүн ордунан башка бир жерге коюп коюу. Капырлар дагы Аллах Таала Куранда залым деп неге көбүнчө айтат десе, себеби мына ушул деп айтат. Алымдарыбыз алар хавасты акылдын ордуна коюп койгон себептен. Өлсөк кантип тирилебиз деп мисалы үчүн ойлонуп атат да. Ушинтип күл болуп кетсе кантип пайда болот деп. Албетте күл болуп кеткен нерседин кайра кайталанып келип калуусун хавас менен көргөн жок. Бирок акыл бул нерсени болот деп эле өкүм чыгарат. Шарият ошол нерсени келип тастыктап жатат. Из маанаху, аны мааниси эмне? Хукмул адидин мааниси эмне десе? أن الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس. Күйгүзүү дейт. От болгон учурда ошону менен биргеликте болот дейт. Fi kathiri min al-ajsam, көптөгөн жысымдарда. Неге? لمشاهدة تكرر ذلك على الحس. Биз ошол хиссибизге, хаваска ошол нерсе улам такрар болгонун көрүп отуруп, демек от болгон учурда күйгүзүү дагы болот деген түшүнүккө бардык дейт. وليس معنى هذا الحكم, бирок бул өкүмдүн мааниси мындай эмес дейт. أن النار هي التي أثرت في إحراق ما مسته مثلا أو في تسخينه. Ал дегени мындай эмес дейт. От түзмө-түз өзү ошол нерсени, не нерсеге тийген болсо, ошол нерсени өзү күйгүзүп атат, же тасхини өзү ошол нерсени ысытып атат деген түшүнүк эмес дейт. Түшүнүктүү өзү түзмө-түз аллати ассарат дейт, өзү таасир берип атат деп айтпайбыз дейт. Из хазал маана, себеби бул таасир берүүчүлүк маанини изилдөө дейт. Ла далалата лил адати алейхи аслан. Адат бул нерсеге эч кандай далалат кылбайт. Хавас бул нерсеге эч кандай жете албайт деп атат.
وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين. Ал эми адат эмне нерсеге жетип атат десе, анын жеткен чеги эле биздин хавасыбыз менен жеткен чеги эле ал-иqtiran факат. Экөөнүн ортосундагы байланышты эле билип атабыз. Ошол эки нерсенин ортосундагы байланышты эле түшүнүп атабыз. От болгон учурда күйгүзүү дагы чого болот экен деген байланышты эле билип атабыз дейт. Амма та'ину фа'илу залик. Ал эми чындап эле ошол нерсени ким кылып атат, ким таасир берип күйгүзүп атат дей турган болсо, фалейса лил адати фихи мадхалун дейт. Карагыла. Бул жерде адаттын эч кандай тиешеси жок дейт. Вала минха юталакка илму залик. Ошол таасир берүүчүнүн илму залик дегени илм бил муассир. Ошол таасир берүүчүнүн ким экендигинин илими ошол адаттан дагы алынбайт дейт. وقيس على هذا سائر الأحكام. قالغان бардык өкүмдөрдү ахкамул адияны мына ушуга кыяс кыл дейт. Какауни таами мушбиан, тамактын тойгузуучу болуусу, вал маи мурвиян, суунун чаңкаганды кетирүүсү дейт. Вашшамси мудиатан, күндүн жарык берүүсү дейт. Вассикини катиатан, бычактын кесүүсү дейт. Ва нахви залика мимма ла янхасир, жана ошогон чеги жок кандай гана нерселер болбосун дейт. وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل. Çünkü o demek al tasirlerden kılıçusu kim ekendiginin ilimi kayaktan alınat dese, albatta akli jana nakli şariatın hükümlerinden. Çünkü o demek bu жерде İmam Sanus rahmetullahi aytkanday la dalalata lil adati alayhi aslan. Адат ошол таасир берүүчү ким экендигине эч кандай далалат кылып бербейт дейт сага. Ал нерсеге жеткизип бере албайт. Туурабы? Демек таасир берүүчү себептин ким экендиги адат эч кандай бизге жол көрсөтүп бере албайт. Себеби ал хавастын жете турган өкүм эмес. Бүгүнкү күндө деле мисалы үчүн квантовая физика деген түшүнүк жүрөт азыр мисалы үчүн. Ошо квантовая физиканын деле шубхасына жооп ушул деп эсептесек деле болот. Мисалы үчүн квантовая физика айтып атат, кыскасын айтканда, көрсө биз билип жүргөн себептер дейт, себеп эмес экен дагы, андан башка биз билбеген квантовый деңгээлде башка себептер бар экен, аны биз билбейт экенбиз деп атат да, мисалы үчүн. От өзү күйгүзбөйт экен, көрсө андан башка бир себеп бар экен деп атат да. Албетте, буну биз деле айтып атабыз. Себеп ал эмес деп. Таасир берүүчү себеп ал эмес деп атабыз да. Таасир берүүчү ал эмес деп айтып атабыз. Бирок сен физик адам катары аны эч качан биле албайсың деп да айтабыз да. Себеби биз айтып атабыз го, бул нерсени билүү бул хисска такалган эмес. Ал эми физик бул бир гана хисси нерселерди изилдейт да. Акылый нерсеге эч кандай тиешеси жок. Ошол таасир берүүчүнүн ким экенин айтып келе турган болсо, физик адам. Албетте ал физик эмес, демек башка бир маддага, башка бир илимдин тармагына өтүп кетти деп айтабыз да. Туурабы? Ошо карагыла вакыт атбаqa al-aql wa ash-shar'u ala infirad al-Mawla jalla wa azza bi ikhtira'i jami' al-kainat umuman. Ошого дейт акыл дагы шарият дагы ушул нерсеге өкүм чыгарып жетти дейт. Неге? Аллах Таала гана, Аллах Тааладан башка эч бир нерседе таасири жок экендигин түшүндүк. Аллах Таала гана таасир берет, башка эч бир нерсеге таасир бере албайт. Wa annahu la athara li kulli ma siwahu ta'ala fi athari ma jumlatan wa tafsilan. Ибаратын карагыла. Jumlatan жалпы түрдө алайлы, tafsilan алайлы дейт. Эч бир нерсенин таасири жок дейт. Бул Бурханул Вахданияда келгенде өтөбүз. Албетте бул жерде бурхан жок, бул жөнөкөй эле мусалдар алал матлуб болгондой болот атат, бирок бул бизге иман келтирген адамдар катары, албетте бул мусалдар эмес, бунун далили келет, ошон үчүн бул мусалдар эмес деп айтабыз. Себеби Бурханул Вахдания келгенде Аллах Тааланын афаалдары дагы жалгыз экендигин көрөбүз. Бардык нерседе жаратуучу Аллах, бардык нерседе таасир берүүчү Аллах экенин көрөбүз. Ошол далил келгенде ошол жактан окуйбуз. وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية. Эми кимдер бул жерде жаңылыштык кетти? Жана 4 аксамды айтып өттүк го, ошолорду айтат. 3 аксам, туура эмес аксамды айтып өттүк. Эмне дейт? Фажалуху аклия, буну акылый кылышкан дейт. وأسند وجود كل أثر منها لما جرت العادة أنه يوجد معه إما بطبعه أو بقوة أوديت فيه. Жана биз айтып өткөн ибарат
адашкан коомдор не дейт? Ошол таасирди эмне менен табылып аткан болсо, ошого сүйөндүрүп койгондагы же табияты менен деп айткан. Ал жанагы табаяиндар, табиятчылар, эски философтор, албетте булар мындай деп айтуу менен капыр болуп калат деп айттык. Жана би кувватин аудиат фихи, ага берилген кувват күч менен деп айттык. Бул муътазилалардын ою. Албетте алар мусулман эле. Ушул сөзүн себебинен капыр кылынбайт. فأصبحوا وقد باءوا بهوس ذميم وبدعة شنيعة في أصول الدين وشرك عظيم. Албетте булар мындай деп айтуу менен чоң бидат алып келди, чоң ширк алып келди дейт усулуд динде. Албетте нашр гайры мураттап болуп калды, бирок бидатин шаниатин муътазилаларга айтат, ширкин азим ошол табаядерге айтат. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأله سبحانه النجاة إلى الممات من مضلات الفتن. Дуа кылып атат. Аллахым бардыгыбызды азгыруучу фитналардан сактасын. Вал мурура захиран ва батинан аля ахдасанан ва bijаhi sayyidina ва мулана Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям тавассул кылып атат. Карагыла, бул жерде мин мудиллатил фитан дегендечи имам Дасук рахматуллахи өтө жакшы бир мисалды берип кеткен да. Минал фитанил мудилла, азгыруучу фитналардан бизди сактасын дейт. Вал фитан жаму фитна ва хиял амру аллази ямтахинуллаху бихи абда. Карагыла, мисалын карасаңар, ушул жерде كما إذا كان الشخص عالما يحقق العلوم وليس عنده ما يأكله ويجد الجهلة متناعمين بالمآكل والملابس الفاخرة فإن هذه فتنة مضلة لأنها ربما أوقعت غير الموفق في الضلال وأما الموفق فلا يضل. Мындай дейт да, бир мисал келтирип атат да, өтө сонун бир мисал келтирген. Мисал үчүн бир адам дейт, алым адам, илимди аябай жакшы билген, амал кылган адам дейт, кедей болуп калуусу дейт да. Ичкенге жегенге бир нерсе таппай калуусу, ошол эле учурда жахилдерди карасаң өтө бай болуп жүргөнү дейт да. Албетте бул мудиллатул фитан. Кимге фитна? Алымдын, илимдүү адамдын кедей болуп калуусу кимге фитна? Ага эмес, авамуннас, башкаларга фитна. Себеби авамуннас карапайым калып карайт дагы, караса диндеги жүргөн адамдар кедей болуп атат, динсиз жүргөн адамдар бай болуп атат. Демек Алла Таала буларга берип атса, Кудай берип атса дейт да. Же болбосо негизи эле булар жыргап жүрсө, демек булардыкы туура экен. Булар кыйналып жүрсө, демек булардыкы туура эмес экен деген өкүм чыгарат да. Бул дагы бүгүнкү күндө фитналардын бири да. Иманда жүргөн, салих жүргөн адамдардын балким кээ бир жерлерде каражат жагынан кем болуп калуусу дагы авамуннаска мына ушул фитна экен дейт да. Бул бир мисал келтирип атат да. Бирок бул туура эмес дейт, карагыла, мындай дейт. Себеби бул дейт ошондой гайры муаффак, жахил адамдарды адашууга алып барып коюшу мүмкүн дейт да. Бирок жахил эмес, түшүнгөн адам бул нерседен адашпайт дейт. Балким ал мындай деп айтат дейт да. Инна ни'амаллахи кисман. Аллах Тааланын ниаматтары экиге бөлүнөт. Маанавия ва хиял илм. Маанавий болуп бөлүнөт, ал илим дейт, Маанавий дегенибиз руханий. Себеби аны менен рахаттануу дагы бир маанавий, руханий болот да. Жана Алла Тааланын ниаматтарынын экинчи бөлүгү бул хисси болуп бөлүнөт, материальный. Эми Аллах Таала маанавий, мындайча айтканда руханий ниаматтарды өзүнүн алымдарына берген дагы дейт. Ал эми хисси, материальный ниаматтарын болсо, алардан башкаларына берип койгон дейт да. Бирок маанавий, руханий байлык бул хисси, материальный байлыкка караганда жогору турат дейт. Деп анан бул шиярды окуп атат. Кам алимин яскуну байтан бил кира ва жахилин ямлику кусуран ва кура. Ламма кара'ту каулаху субхана нахну касамна байнахум залал мира дейт. Аллах Таала албетте бизди маанавий ниаматтар менен ниаматынан берсин. Аллах субхана ва таала ар түрлүү адаштырган фитналардан сактасын. Эми бул жерде карагыла, ва аммал хукмул акли деген жерге келдик. Эми акылдын өкүмү эмне деген? Бул жерге келгенде анан имам рахматуллахи имам Сануси шархында ибараны эми тадқиқ деп терең изилдөө менен баштап атат. Мындай деп атат, карагыла. فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر. هو عبارة عما يدرك العقل деп айтат. Карасаңар, мынакей. Эң негизги жерге келген учурда юдрику деген ибаратты алып келет. Себеби акылды биз айттык го, бул инша кылбайт, акыл жөн эле идрак кылат деп айттык. Ошол бул жерде идрак деген сөздү алып келет.
على تكرر ولا وضع واضع. Biz aytып өткөнбүз, эч кандай вадай вадыйга да муктаж эмес, эч кандай такрарга да муктаж эмес. Такрарга муктаж эмес деп айтуу менен хукмул ади чыгып кетти, вадай вадайдан шарай чыгып кетти. وهذا الحكم الثالث هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة. Biz акиданын аслында, мына чыкканда матында айтып кеткен хукм деп айтканыбыз мына ушул хукмул акли дейт. الحكم العقل деген сөзүбүз ихтиразу мин аш-шар'i вал ади болду. وقد عرفت معناه алейкум ансин билдиңер. وقوله ينحصر في ثلاثة أقسام. Үч бөлүккө инхисар кылынат дегенде мааниси карагыла, яни أن كل ما يتصور في العقل أن يدركه من ذوات وصفات وجودية أو سلبية أو أحوال قديمة أو حادثة لا يخلو عن هذه الثلاثة الأقسام. Ушул үч кысымдан бош эмес дейт. Кандайча? Biz акылыбыз тасаввур кылган, мындайча акылыбыз идрак кылган зат, сыфат болсун, бар сыфат, салби сыфат болсун, ахвал кадима болсун, хадиса болсун, ушул үч бөлүктөн турат дейт. Же ла будда лаху яттасиба би вахидати минхума. Мындайча айтканда, ушул үчөөнүн бирөөсү менен сыпатталыш керек дейт. Же вужуб, же жаваз, же истихала. Түшүнүктүү? Демек, акылыбыз идрак кылган учурда же бир нерсеге мынтип бөлөйлү да, кысма мантыкыя болуш үчүн, же бир тараптуу болот деп кана өкүм чыгарат, же эки тарап тең боло берет деп өкүм чыгарат. Эки тарап тең боло берет деп өкүм чыгарганы бул мүмкүн деп айтып атабыз. Себеби кээ бир нерселерге акыл эмне деп идрак кылып атат, бунун болуусу дагы, болбоосу дагы мүмкүн деп айтып атат. Болуусу дагы мүмкүн, болбоосу дагы мүмкүн деп атат. Демек, бул мүмкүн болот экен. Бир тарап деп өкүм чыгарганы, ал болуусу жагына гана бир тарабы менен чектелип өкүм чыгарса важип болот. Жок болуусу менен гана бир тарабын өкүм чыгара турган болсо, анда ал мустахил болуп калат. Qawluhu fal-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu дегенде мынакай шарттап баштады. Мындайча айтканда, annal wajibul aqli дегенде десе, huwal amru allazi la yudriku fil aqli adamuhu. Акылда анын жок болуусу идрак кылынбайт дейт. Яни, бул жакта таксим бөлүнүп баштады. Имма ибтидаан, же ибтидаан эле мындайча айтканда, бил ихтияжин иля сабqi назар. Ойлонбостон туруп эле мужаррадул илтифат, жөн эле илтифат кылып коюунун өзү эле ошол нерсени жок болуусун акыл идрак кылбайт экен. Бул дарури деп айтылат дейт. Исама дарури кат-тахайюси масалан жир. Мисал үчүн денеге сөз түрдө тахайюс болуусу. Бул жерде дарури деп сыпатталып жаткан нерсе дагы ушул нерсеге маани берип коюш керек. Дарури деп сыпатталып жаткан нерсе, сөзсүз деп сыпатталып жаткан нерсе, бул ошо биздин идрака тиешелүү айтылып жатат. Биздин ошол нерсеге мужаррадул илтифат кылып койгондон, ушул нерсе сөз түрдө мындай болот экен деп идрак кылуубузду зарурат менен сыпаттап жатат. Тахайюс лил жирм. Мисалды кара түшүнөрдөн алдын биринчи карайлы. Бул жерде жирм деген эмне? Жирмди билебиз. Ма шагала фараган мавхуман. Же болбосо малаху саласату абад, үч мейкиндиги бар. Тул ард умк деп айтабыз. Же болбосо дагы бир түшүнүгү ма шагала фараган мавхуман, ошол боштукту ээлеген нерсени жисим деп айтабыз. Жирм деп айтабыз, жисим деп айтабыз. Бирок бул жерде бетте фарак менен хайис менен макандын ортосун айырмалап кетишибиз керек. Фарак деген же болбосо хайис деген боштук. Ма ясиху ай янфузал жисму аб'адаху саласа. Кайсы эле бир нерсе, ушундай бир нерсе, жисим ошол жерге өзүнүн 3 абадын не кыла алат, жай алат. 3 мейкиндигин жай алат. Ошол тул орда умкун жаюуга мүмкүн болгон нерсенин бардыгын фарак, хайис деп айтабыз. Алымдарыбыз эми ошол жисимдин 3 мейкиндиктен дагы башкасы болушуна ихтимал бергенби? Албетте ихтимал берген. 3 эмес дагы башка көп болушу мүмкүн. Ошого кийин Эйнштейн келип 4-чү дагы буотту кошкон, заман боодун кошкон. Кандай болгон чакта дагы башканын биз билбеген буоттар болушунун ихтимали бар. Кыскасы айтканда, фарак дегени же хайис дегени эмне? Ошол жисим ошол жерге өзүнүн абааттарын жайылтууга мүмкүн болгон жерде хайис деп айтабыз. Макан деп эмне айтабыз десе, бил фи'л ошол жерге жисимдин өзүнүн абаадын таркатуусу. Мындайча айтканда, мисал айта турган болсок, мен ушул жерге келгенге чейин
ушул жердеги боштук фарак же хайиз деп айтылган болсо, мен келип отургандан кийин бул жер макан болуп калды. Менин денем келип ушул жерге өзүнүн абаадын жайгандан кийин, демек бул жер макан болуп калды. Ага чейин бул хайиз же фарак деген тил менен айтылат. Албетте хайиз менен фарактын ортосунда да айырма бар, бирок аны кийин өтөсүңөр. Экинчи айырма эмне? Макан менен хайиздин ортосундагы айырма бул Жавхарул Фардта өткөнбүз, дагы бир жолу кайталап кетебиз. Мисал үчүн ушул китеп Жавхарул Фардты билебиз, бар. Ушул китепти экиге бөлөлү. Бөлгөн бөлүктү дагы экиге бөлөлү, бөлгөн бөлүктү дагы экиге бөлгүлө. Ушинтип бөлүп отуруп, эч бир бөлүнбөй турган бир бөлүккө жеткен нерсени Жавхарул Фард деп айтып атабыз, туурабы? Эми ошол Жавхарул Фардтын хайизи барбы, же маканы барбы деп айтабыз. Албетте мутахайиз, бирок ошонун хайизи барбы, же маканы барбы? Мына экинчи айырманы ушул жерден байкасак болот. Албетте хайизи бар деп айтабыз. Себеби макан деп 3 абаатты жайылткан нерсеге айттык да. 3 абааты жок боло турган болсо, анда ал демек макан эмес, ал жери хайиз деп айтылат. Албетте Жавхарул Фардтын 3 абааты жок. Эгер болсо, анда кайрылы да кысматка кабил да. Кысматка кабил эмеспи, бөлүнбөйбү? Демек Жавхарул Фардтын эмнеси бар? Албетте хайизи бар. Хайизде болсо 3 абаатты жайылтуусу шарт эмес. Бир эле бооттун табылуусу хайиз деп эсептелинет. Бул дагы бир айырмалардын бири. Ошого карагыла кат-тахайюзи масалан лил жирми. Карагыла фа иннал акла ибтидаан ла юдрику инфикак ал жирми ан тахайюз. Себеби акыл дейт ибтидаан дегели мужаррадул илтифат. Жөн эле илтифат кылып коюунун өзү. Эмнеге илтифат кылып коюунун өзү? Жирим деген эмне? Хайиз деген эмне? Түшүнгөндөн кийин эле ошол нерсеге илтифат кылып коюу менен эле демек ар бир жирим жисимдин сөз түрдө бир хайизи бар экен деп, хайизге сөз түрдө болот экен деп өкүм чыгаруу. لا يدرك الانفكاك لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيز. Жиримден, жисимден. Ошол тахайюздан ажырап кетүүсүн эч качан идрак кылбайт дейт. Ай ахзаху кадра затихи минал фарак. Өзүнүн затынын өлчөмүнчөлүк ошол боштуктан орун алуусу. Экинчи түрү, важиптин экинчи түрү ва имма ба'да сабкин назар. Ойлонгондон кийин болот. Ва юсамма назариен, бул назари деп да айтылат. Дарури, назари. Кал-қидами ли Маулана Джалла ва Аз. Аллах Тааланын эзелтен болуусу. Аллах Тааланын эзелтен болуусу бул мужаррадул илтифат эмес да. Аллах Тааланын эзелтен болуусу албетте буга сабкы назар керек, ойлонуш керек. Мына ошого айтып атат, бул жерде кыскача айтып кетип атат. Фа иннал акла иннама юдрику вужубаху лаху таала. Аллах Таалага кыдамдын важип экендигин кантип идрак кылат десе, иза факкара ал-акл ва арафа. Эгер акыл ойлонсо дейт. Ма ятараттабу аля субутил худус. Аллах Таалага худусту сабит кылып койсо эмнеге алып барат? Ал даур тасалсулга алып барат. Албетте ал экөө тең мустахил дейт. Мына ушул нерсени алып барып, ал экөө тең абсурдтуу, мустахил, даур болот, тасалсул болот деп ушунун бардыгын изилдөө, анан аркасынан анан кийин Аллах Таалага кыдам деген сыфат важип экендигинге баруу, бул негизинде сабит нерсе. Биз аны инша кылган жокпуз. Негизинде Аллах Тааланын кадим, Аллах Тааланын эзелки зат экендиги бул ахкам нафси амрия, бул бар нерсе. Болгон эле биздин акылыбыз идрак кылуусу же назардан кийин болуп атат, ой жүгүрткөндөн кийин же мужаррад илтифат менен жетип атабыз. Мына бул дагы бул маселе Устаз Ахматлы бул жерде назаринин катарына киргизгендей эле. Факат арафта би хадан кисам ал-важиб ила дарури назари, важиптин дарури же назариге бөлүнүшүн түшүндүң дейт. Ва каулуху ал-мустахил, мустахил деген не десе, ма ла ютасаввару фил акли вужудуху. Акыл ошонун бар болуусун тастыктабайт дейт. Яни айдан бул деле имма иптидаан ау ба'да сабқи назар. Бул деле экиге бөлүнөт экен. Же мужаррадул илтифат, же болбосо ой жүгүрткөндөн кийин. Кандай? Биринчидин мисалы уруул жирми анил харакати ва сукун. Дененин харакаттан дагы, сукундан дагы бош болуп кетүүсү. Экөө тең эмес. Ай тажаррудуху анхума маан бихайсу ла южаду фихи вахидун минхума. Кандайча? Мындайча айтканда экөөнүн тең бош болуп калуусу. Бир жисимдин харака дагы эмес, сукун менен дагы сыпатталбосу. Буну кантип мужаррадул илтифат деп айтабыз?
Карасаңар, fa innal aql ibtida'an la yatasawwar thubuta hadha al-ma'na al-jam. Кантип жисимдин бул маанини испат кылуусун идрак кылбайт деп айтып атабыз, тастыктабайт деп айтып атабыз. Бул жерде мындай деп түшүнөбүз да. Мисалы үчүн биз жисим дегенди бир боштукту ээлейт деп айттык да. Эми ошол боштукту ээлегени бир заман менен байланышып атат да. Бир боштукту ушул парта ээлеп турганы азыркы заман менен байланышып атат. Эми ошол орунда экинчи заманда да кала берсе, мына азыр турат, 1 секундтан кийин дагы турду. 1 мүнөттөн кийин дагы эле парта ошол жерде турат. Ошентип экинчи заманда ушул эле ордунда туруп калуусун сукун деп атабыз. Экинчи заманда жокму, китепке окшоп кыймылдап кеткенин харака деп атабыз да. Мына ушул эки тарапты түшүнүү менен элечи, демек биздин акылыбыз мужаррадул илтифат кылуу менен эле, ушул эки тарапты түшүнүү менен эле демек жисим же сакин болот, же бизге окшоп мутахаррик болот деп түшүнөт. Китепти карайбыз. Ва мисалу сани, экинчинин мисалы кауну затил алиyyati жирман дейт. Аллах Тааланын, Аллах субхана ва тааланын жисим болуусу. Мустахил. Та'ала Аллаху ан залика улуван кабира. فإن استحالة هذا المعنى عليه جل وعز إنما يدركه العقل بعد أن يسبق له النظر. Албетте бул нерсенин мустахил экендигине ой качан жетет? Албетте ойлонгондон кийин гана жетет. Акылыбыз качан жетет? Ойлонгондон кийин гана жетет. Эгерде биз буну мужаррадул илтифат кылуу менен эле дарурий маселелердин бирине киргизе турган болсок, анда бүгүнкү күндө мужассималар жок болбойт, жок болот эле туурабы? Анда мужассима деген фирка негизинен жок болот. Илгертен да, азыртан да, бирок бар да. Демек, бул назардан кийинки пайда боло турган нерсе экен. Кантип айтып атат? إنما يدرك العقل بعد يسبق له النظر فيما يترتب على ذلك من المستحيل وهو الجمع بين نقيضين وذلك أنه قد وجب لمولانا جل وعز القدم والبقاء لئلا يلزم الدور والتسلسل لو كان تعالى حادثا فلو كان تعالى جرما لوجب له الحدوث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لما تقرر من وجوب الحدوث لكل جرم. Түшүнүктүү болду. فيلزم إذن أن لو كان تعالى جرما أن يكون واجب القدم لألوهيته وواجب الحدوث لجرميته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Ошого айтып жатат. Аллах Таала бул далилдер эми келет, ошого биз үстүртөн өтүп кетүү менен чектелели. Эгерде биз Аллах Тааланы жирим дей турган болсок, жисим дей турган болсок, анда Аллах Таала бир жагынан алганда кадим болуп калып атат, бар болуусу кадим деп айтып атабыз дагы. Бир тарабынан бунун Аллах Тааланы жирим испат кылган себептен буну хадис деп айткан болуп атабыз. Демек, бир эле затта хадиста кадим деп айтканга туура келип калып атат дагы. Жаралган, жаралбаган. Жаралган эзелки деп атабыз. Эзелки деген нерсенин жаралбаган деген сөз. Жаралган дегенин эзелки эмес деген сөз. Бир нерсени бир эле учурда жаралган, эзелки деп айтып атабыз. Эки карама каршы нерсени топтогон себептен албетте бул туура эмес деп айтып атабыз. وذلك جمع بين النقيضين لا محال. Эки нақид нерсени топтогонго алып барып атат, албетте бул ла мухала туура эмес дейт. Түшүнүктүү болду. فقد عرفت أيضا بهذا انقسام المستحيل إلى الضروري والنظري. Демек, буну менен дагы мустахил дагы экиге бөлүнөрүн билдиң дейт. وقوله үчүнчүсү والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. Үчүнчү нерсе жайыз деген нерсеси акыл анын бар болуусундагы, жок болуусундагы дурус деп табат дейт. Яни айдан имма дарурatan ва имма ба'да сабqi назар. Бул деле дарурат жана ба'да сабqi назар деп бөлүнөт. Мисалы, мисал аввал биринчисинин мисалы иттисафул жерми би хусусил харакати масалан. Мисал үчүн жирмдин, жисимдин ошол харакат менен гана өзгөчөлөнүп, ошол өзгөчө харака менен гана сыпатталуусу дейт да. فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم. Себеби акыл аракетте болуусу мүмкүн дегенге иптидаан идрак кылат. Аракетте болуусу мүмкүн. Азыр эшикте бир машина аракетте болбой ордунда туруп калуусу дагы мүмкүн. Туурабы? Ва сиххата адамиха лаху дейт да. Же болбосо аракетте болбоосун дагы акыл тастыктайт. Демек, экөөнүн бирөөсүнүн болуусу бул сабқы назардын кереги жок, бул мужаррадул илтифат эле, аны түшүнөсүң. Мисалы сани, экинчинин мисалын карагыла. Экинчинин мисалы бул жерде албетте имканул акли тууралуу маселе кетип атат, имкану шар'и тууралуу маселе кеткен жок. Ушуну дагы бир жолу сабак азыр түшүндүрүп атканда кайталайбыз. Экинчинин мисалы ta'dibul muti'i allazi lam ya'si Allaha qattu tarfat ayn.
bir көз ирмемчелик дагы күнөө кылбаган аябай итаатчыл адамды Аллах Тааланын азаптап коюусу. Карагыла. Fa innal aqla aql мындай деп өкүм чыгарат дейт. Иннама яхкуму би жавази хада at-ta'dib fi haqqihi aqlan ba'da an yanzura fi burhan al-wahdaniyyah lahu ta'ala ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعز لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما البتة فيلزم من ذلك استواء الإيمان والكفر والطاعة والمعصية عقلا وأن كل واحد من هذه يصلح يجعل أمارة على ما جعل الآخر عمارة عليه. Акыл дейт. Итаатчыл адамга өмүрү күнөө кылбаган итаатчыл адамды азаптоосу, азапка кабылуусу жайыз деп өкүм чыгарат акылан. Неге? Албетте Бурханул Вахданияга ой жүгүртүп ошол нерсени түшүнгөндөн кийин. Бурханул Вахдания дегенде айттык. Биз Аллах Таала бардык нерседе таасир берүүчү Аллах Таала. Демек, жакшы иштин кылып коюусунун өзү акылан бейишке киргенге таасир бербейт деп айтып атат да бул жерде. Жакшы иш кылып койгондун өзү түзмө-түз бейишке киргенге таасир бербейт. Себеби биз таасир берүүчүнүн бардыгын бир гана Аллахка чектедик да. Акылан. Демек, өмүр бою итаатчыл кылып жүргөн адамдын тозокко кирип кетүүсү деле акылан жайыз экен. Албетте шар'ан бул бейишке кирүүсү важип. Туурабы? Пайгамбарлардын бейишке кирүүсү албетте важип, шар'ан. Бирок бул жерде акылан тууралуу маселе кетип атат. Мындай айтканда, албетте ашарлердин түшүнүгүндө ушундай болуп атат. Бизде матуридилер буланы акылан жайыз эмес деп айтканы бул хикматка кайтаруу менен болот. Албетте буну өткөнсүңөр. Болгон эле бул жердеги акылый тууралуу жаваз тууралуу сөз кетип атат да. ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعز. Ушул нерсени билгенден кийин дейт. Бардык афалдар Аллах Тааланын жаратылганын билгенден кийин жана لا أثر لكل ما سواه تعالى. Аллах Тааладан башка эч бир нерседе таасир жок экендигин билгенден кийин дейт. Ушул нерседен кийин ушул нерсе лазим келип чыгат дейт. Иман, куфр, таат, маасия акылан бардыгы бирдей. Бунун бардыгы акылан жөн эле афал. Бунун бардыгы акылан жөн эле афал. Эч бир таасири жок. Таасирди бир гана Алла берет дегенден кийин. Ошого Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзүн дагы ушул жерден түшүнсөк болот да. Эч бириңер мен дагы амалым менен бейишке кирбейм деген. Бир гана Аллах Таала өз фазилетине алып, райым кылып гана киргизет деген. Амал кылдың, сөзсүз түрдө Аллах Таала сени бейишке киргизет деген, албетте бул мутазилалардын сөзү. Сөз түрдө болду сени Аллах Таала киргизет дегенчи. Аллах Таалага лайыктуу болгон нерсени кылуу важип деп айтат. Албетте ал уджубул аслах келет. Бирок бизде ал нерсе жок. Биз мутазилаларга ушул жерден балким сөздө гана окшоштук болушубуз мүмкүн. Биз деле айтып атабыз. Акылан депчи, мустахил депчи. Тазибул мутаян акылан мустахил дегенде хикматка көрө бул мустахил деп айтканыбыз да. Бирок акылан биз деле бул нерсени жайыз деп айтабыз. Карагыла. Имам Дусук рахматуллахи алейх Тазибул мутая деген алдында айтып атат. Валау малакан ау ма хуа афдалу минху дейт. Периште болсо андан дагы жакыныраак, жакшыраак бирөө болсо дейт. Вала юнафи хада ма варада мин ал-ката би адами залик би муктада вa'd al-карим. Аллах Тааланын Куранда айтылган сөзүнө каршылык келбейт. Ли анна al-калама фил жавази al-aqli лал вуқуи. Бул жерде 3 мазхаб тең. Ашари, Матуриди, Мутазила тең. Эч бири шариатта талашып аткан жок. Бул жерде акылый жавазда талаш кетип атат. ولهذا قالوا ошого мындай деп айтышкан дейт да. Аллах субхана тааланын Куранда инна Аллаха ла яғфиру ай юшрака бихи дегенде ижмаул муслимин. Мусулмандардын бардыгын ижмаа бар. Аллах Таала мушрик адамды кечирбейт экендигиндечи, шаран. Бирок акылан кечирбейби десе, мына ушул тууралуу талаш кетип атат дейт да. Сумма ихталафу фи аннаху хал яжузу акылан гуфрану лаху амла. Акылан Аллах Таала кечирбейби дегенде талаш кеткен дейт. Фазахаба ахлус сунна илал жавази акылан. Ошого ахлус сунна вал жамаа ал нерсени акылан жайыз деген. Албетте шаран бардыгы бир ойдо жайыз эмес деп атат. Акылан жайыз деген. Ва иннама улима адамуху минас сама. Бир гана бул нерсенин жайыз эмес экендиги самадан белгилүү болгон.
وذهبت المعتزلة إلى أنه ممتنع عقلا. Bunun bardığın mumtani aqlan деп айтат. إذ لا حسن فيه. Бұл жерде ешқандай хусн жоқ. فيه حتى يدرك العقل جوازه. Ал нәрсені жайыз деп айта тұрғанда ешқандай хусн жоқ. Ошондуктан Аллах Таала қабих нәрсені қылбайды дейді дағы. Ошо нәрсені қылуыны важип деп айтып атат. وتبعهم بعض الحنفية деп айтып кеткен. Мына бұл жерде кейбір ханафилер ошол нәрсеге ээрчиген деп айтып аткандан бұл жердегі мақсат кейбір ахнафтардан кейбір өтө аз гана бир бөлүкчөсү муътазилаларга ушул маселеде кошулуп кеткендигин айтып отурат. Ал эми Матуриди мазхабынын аклан мустахил деп айтканы албетте хикматка көрө деп айтканы. Ал жерде негизги хукмул акли, жавазул акли жактан алганда албетте бунун бардыгын жайыз деп эле айткан. Ошо урматтуу балдар, бул жерде дагы түшүнө кетип турган бир нерсе. Албетте бунун баарын өткөнсүңөр, иншалла дагы кененирээк өтөсүңөр. Жавазул акли менен жавазул шар'ини истидлал кылынбайт. Кайсы эле бир нерсенин жавазул акли болуп тургандын өзү эле, демек ошол нерсенин шариятта сабит экендигин айта албайбыз. Анын үчүн шариаттан шара өкүм чыгарыш керек, ошол нерсенин жайыз деп же ошол нерсени мустахил деп. Түшүнүктүү болду. Азыр өткөнкү сабакта башка бир китепте сабак өтүп жатканда бул нерсени да кененирээк түшүндүргөнбүз. Кейбирлер бүгүнкү күндө жавазул аклинин өзүн эле шариаттан бир өкүм чыгарганга себепчи кылып отурат. Албетте бул туура эмес, бул адашкандык. Китепти карагыла. وأن كل واحد من هذه يصلح أن يجعل أمارة على ما جعل الآخر أمارة عليه. Ошол иман, куфр, таат, маасиянын ар бирине эмне нерсе тартиптелген болсо, башка нерсеге эмне нерсе тартиптелген болсо, бунун себеби буга болуп калышы да ыктимал дейт. وظلم على مولانا جل وعز مستحيل كيف فعل أو حكم. Кандай гана кылбасын, кандай гана өкүм чыгарбасын, Аллах Таалага эч качан зулум болбойт, зулум деп айтылбайт, мустахил. إذ الظلم, зулум деп эмне айтабыз десе, هو التصرف على خلاف الأمر. Бир буйрукка каршы бир иш кылып коюуну зулум деп айтабыз дейт. ومولانا جل وعز هو الآمر الناهي المبيح فلا أمر ولا نهي يتوجه إليه ممن سواه. Ошого ал эми Аллах Таала өзү өкүм берүүчү, өзү тыйчу, өзү адал кылуучу, эч бир өкүм тыюу Аллах Таалага таважжух кылынбайт. Демек, Аллах Тааланын эч бир ишинде зулум деген нерсе жок деп айтып атат. إذ كل ما سواه ملك له جل وعلا. Себеби бардык нерсе Аллах Тааланын мүлкү дейт. لا يبدئ شيئا ولا يعيده ولا أثر له في شيء البتة ولا شريك له تعالى في ملكه. Аллах Тааланын эч бир нерсесинде шерики жок. ولا يسأل عما يفعل فصح إذا أن يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر المطيع والمصيح صحة وجود الثواب والعقاب أو عدمهما. Ошого акыл не деп сахих деп өкүм чыгарат. Момун, капыр, итаатчыл, күнөөкөр адамдын ар бирине сооптун же икаптын болуусу же экөөнүн тең болбосу. Түшүнүктүү болду. واختصاص كل واحد بمختص به من ذلك إنما هو بمحض اختيار مولانا جل وعز. Момун адамдын бейишке кирет деп койгону бул бир гана Аллах Тааланын тандоосу менен гана болот. Ошол момун адамдын кылган амалы себептен Аллах Тааланы мажбур бейишке киргизиш керектигин түшүнүк эмес дейт. Түшүнүктүү? لا بسبب عقلي اقتضى ذلك. Ошол нерсени талап кылган бир акылдын себебинен эмес дейт. عقلي دليل سبب المستي. لكن إدراك العقل لجواز هذا المعنى موقوف على تحقيق النظر الذي قدمنا. بروقنا ушул нерсени түшүнүш үчүн, ушул жавазыл акылын түшүнүш үчүн албетте биз айтып өткөн мына назари тахкикке муктаж. Ушул ойлонуп ой жүгүртүүгө муктаж. فبان لك بهذا. демек ушун менен сага ачык болду. أن الجائز ينقسم أيضا إلى ضروري ونظري كما انقسم القسمان اللذان قبله. واتضح بهذا أن الأقسام الثلاثة ушул 3 бөлүк демек تفرعت إلى 6 أقسام 6 бөлүккө бөлүнөт экен. 3тү 2ге көбөйт дейт. Себеби бунун бардыгы 2ден бөлүндү дейт, Бул жагын иншалла окуп түшүнүп алгыла. Түшүнүктүү эле, көп маселелер түшүнүктүү эле. Анан дагы имам рахматуллахи бул жерде акырында бир айтып кеткен маселе бар экен. Мындай дейт. Имам аль-Харамейн Жувайни рахматуллахи айткан сөзүн инна ма'рифата хадиhi al-aqsam al-thalatha ушул 3 аксамды билүү дейт. Хия нафсул акыл деген экен да, акылдын өзү мына ушул деген экен.
فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعَانِيهَا бұл нәрселерді түсінбесе فَلَيْسَ بِعَقِلٍ бұны ақыл деп тағы айтпайбыз дейді да. Аллахул муаффиқ. Түсінікті. Демек, имам Саид рахматуллахи бұл жерде оқысаңар көресіңер, ушул нәрсені машығып отырып, ушул ахкамдарды машығып отырып, біздің табиятыбызға ушунчалык деңгейде кирип калыш керек. Бізден кайсы нәрсені мукарана кылып сурай турган болсок, бұл акли важип, жайыз же мустахил деп өкүм чыгарышыбыз керек. Ошого буга чейинки жамааттардан талап кылып келгенде, силерден дагы талап кылабыз. Ар бирине жок дегенде 100дөн мисал алып келгиле. Ошондой мисал алып келип отуруп, машыгып отуруп, ушунчалык деңгээлге чейин жетиш керек. Бунун бардыгын автоматтык түрдө силер бул акли важип же мүмкүн же мустахил деп өкүм чыгара турган деңгээлге жетсеңер, ошол учурда мынакей мындай дейт да: "Вa'lam anna ma'rifata hadhihi al-aqsam ath-thalatha wa takriraha ta'nisun lil-qalbi bi-amthilatiha hatta la tahtaj al-fikr fi istihdar ma'aniha ila kulfatin aslan" дейт. Ne дейт? Ар бир акылдуу адам ушул нерсени бекем билиш керек дейт. Ушул аксамдарды билип, ушул нерсени такрар кылуу бул жүрөктөргө ta'nis дейт да. Мисалдары менен билип алуу бул бардыгына жардам берүүчү маселе дейт. Ар бир акылдуу адам мына ушул нерсени билүү аркылуу негизги максатына жетет дейт. Кайталагыла. Саллаллаху таала аля хайри халқихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин.